Владимир Путин Кыргызстандын Орусияга буга чейинки насыялар боюнча карызын жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу укуктук маалымат расмий порталына таянып, орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Жалпысынан кыргыз тарапка 488,9 миллион доллар насыя берилген. Кыргызстан бул сумманын 55,1 миллион долларын гана кайтарган деп жазышат басылмалар. Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечүү боюнча өкмөт аралык макулдашуунун протоколун ратификациялаган. Белгилей кетсек, Орусия тараптындагы 240 миллион карыздан кечүү тууралуу протоколго экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын президенти Владимир Путин 2017 жылдын 20-июнунда Москвадагы жолугушуусунда кол коюшкан. Бул макулдашуунун протоколун Жогорку кеңеш былтыр 2 ноябрда ратификациялап, мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жылы 9 декабрда кол койгон. Өзбекстан аркылуу темир жол менен товар ташып келүү арзан болуп баштады. Бул туурасында премьер-министр Сапар Исаковго транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов маалымат берген. Жаңы эреже 2018 жылдын 1 январынан тарта 2018 жылдын 31 декабрына чейин каралган. Бул КМШга кирген өлкөлөрдүн тариф саясатынын алкагында жасалган. Маалыматта аталган эреже Өзбекстандын аймак аркылуу Кыргыз темир жолдорунун түштүк бөлүмүн көздөй транзит менен өткөн жана кайра ташылган жүктүн бардык түрүнө тиешелүү экендиги айтылган. Бардык жүктү ташуудан 0,8 жана көлөмү 300 000 тоннадан ашканда 0,7 өлчөмүндөгү төмөндөтүлгөн коэффициенттер орнотулган. Бул мурдага караганда 20-30% арзандады деп айтылат маалыматта. Товарларды жана жүктү республикабыздын түштүгүнө Өзбекстандын аймак аркылуу транзиттик ташуу бул тез ишке ашырылчу. Эң негизгиси коопсуз ыкма. Анын жардамы аркылуу Бишкек-Ош-Унаа жолундагы трафикти кескин бошотууга мүмкүндүк түзүлөт. Анткени учурда Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарына ташылчу бардык товарлар аталган магистраль аркылуу Унаа транспорту менен жеткирилет деп белгилеген премьер-министр. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга сүйүнчү пулду берүү жөнүндө жарандардын арыздарын каттоо боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу башталды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгонун өкмөттүк аппараттан кабарлашты. Ага ылайык сүйүнчү алуу үчүн ата-эне каттоо кызматынан баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүккө арыз берип жатканда эле сүйүнчү пул алууга да арыз берип кое алат. Андан сырткары жарандын абалдык актыларын каттоо жана калкты тейлөө борборлоруна да арыз беришсе болот. Аталган борборлор арызды Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине электрондук форматта өткөрүп беришет. Аны менен айгарым укуктуу мамлекеттик органдар 2018 жылдын 1 июнуна чейинки мөөнөттө долбоордун жыйынтыктарын жалпылап, пилоттук долбоор оң жыйынтык берген учурда өкмөткө сүйүнчү пулду туруктуу негизде чектөө жөнүндө маселелерди жөнгө салууга багытталган сунуштарды киргизип туруусу зарыл. Пилоттук долбоор 2018 жылдын 5 февралынан 30 апрелине чейин ишке ашырылат. Ошол эле учурда сүйүнчү пул алуу боюнча арыздарды кабыл алуу жана каттоо Кыргыз Республикасынын аймагында гана ишке ашат жана өлкө аймагында туруктуу жашаган жарандар гана алууга укуктуу. Ош базарындагы өрттүн чыгымдары 1 мартка чейин эсептелип чыгат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Санжар Мукамбетовдун жетектөөсүндөгү соода комплексиндеги өрт боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынында айтылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясы 1 мартка чейин ишкерлерден кагаздарды чогултуп, тийиштүү мамлекеттик органдардын бүтүмүнүн негизинде чыгым эсептелип, жабыркаган соодагерлердин тизмеси түзүлүшү керек. Эскерте кетсек, 30 январ күнү Ош базарында өрт чыгып, 118 соода жайы күйүп кеткен. Ош, Жалал-Абад, Чүй жана Нарын облустарында курал-жарак жана жарылуучу заттарды мыйзамсыз сактагандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, Жалал-Абад шаарында жашаган 52 жаштагы тургундун үйүнөн РГД-5 гранатасы, 9 мм калибрлүү Макаров тапанчасы, үлгүсү белгисиз тапанча, өз алдынча жасалган мылтык жана 7,62 калибрдеги бир нече патрондор табылган. Мындан сырткары Сузак районунун жашоочусунан 16 калибрдеги ок атуучу курал алынды. Нарын облустук Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Нарын шаарынын тургунунан ТОС-8 жана ИЖ-16 мылтыктарын, ал куралдардын 37 даана патрондорун табышкан. Ал эми Ош облусунун Алай райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлери Кайыңды участкасынан 35 жаштагы тургундан ТОС-8 ок атуучу куралын алса, Чүй облусунун Сокулук районунда Шопаков шаарчасынын 54 жаштагы тургунунан номерлери өчүрүлгөн Калашников автоматы алынды. Факт боюнча аймакты Ички иштер башкармалыктары кылмыш жаза кодексинин 241 беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин алып барууда.
Шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, Баш калаанын Чыгыш 5 кичи районунда болгон угатуу боюнча кылмыш жаза кодексинин 28-340 беренеси менен кылмыш иши козголду. 2 февралда түнкү саат 23:45 чамасында кылмышка шектүү адамды кармоо учурунда милиция кызматкерине кол салуу болгон. Белгисиз адам травматикалык тапанча менен атып, андан Светлов райондук милиция кызматкери жараат алып, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Азыр анын өмүрүнө коркунуч жоктугу, кылмышкерди кармоо аракети уланып жатканы кабарланды. Жалал-Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багында көчө китепканасы ачылды. Буга чейин мындай китепканалар Кыргызстанда биринчи жолу Ошто, андан соң Бишкекте ачылган. Көчө китепканасындагы китептер коомдук пайдаланууга коюлган. Окурмандар китептерди эс алуу багынын аймагында гана окууга тийиш. Калуучулар китеп текчесин башка китептер менен толукташса да болот. Аталган саамалык жаштардын эс алуу жайларында убактыларын пайдалуураак өткөрүү, китепти сүйүүгө чакырык катары ишке ашырылып келет. Буга чейин дагы Жалал-Абад шаарында 2 жолу көчө китепканасын уюштуруу аракети көрүлдү, бирок андагы китептер уурдалып кеткен.